Орозо кармагандар үчүн эки чоң сүйүнүч бар дейт. Биринчиси ушул ооз ачкан учурда Кудай буйрса үмүт кылабыз, тилек кылабыз, дуа кылабыз. Орозо кармап раян эшигинен кирип Аллах Тааланын жүзүн көрүүгө баардыгыңыздарга насип кылсын. Орозодо 30 күн теледолбоору утирка чүйдө. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз орозонун пайдалары жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар ушул дин таануучу устазыбыз Надыров Айбек мырза. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нахмаду ва нусалли аля расулил карим. Баардык матолор Алла Таалага болсун жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салаттар болсун. Эми орозо жөнүндө сүйлөй турган болсок, орозо бул жөн гана ичүүдөн, жөөдөн же башка нерселерден тыюу эмес, балким орозо айында Алла Таалага жакындоо, дүйнө акыретке иштеп ала турган бир өзүнчө бир амал экен да. Орозо бул бир жылда бир жолу келе турган ай. Эми орозодо ким канчалык амал кыла турган болсо, ошончолук Алла Таала даражасын көтөрө берет экен. Мисалы үчүн кээ бирлери Куран окуу менен Алла Таалага жакындайт, кээ бирлери зикир кылуу менен Алла Таалага жакындайт, кээ бирлери башка өзүнүн кайсыл жакшылык амалдары менен Алла Таалага жакындай турган учур экен да. Жакшы. Орозо кимдерге парз, устаз? Эми орозо кимдерге парз дей турган болсо, бул балагатка жеткен, жакшы жаманды ажыратып, адаларын ажыратып калган балага, анан кийин ошол ден соолугу жакшы адамга, анан кийин сапардагы эмес адамга. Анан кийин эгерде аял киши боло турган болсо, хайз нифастан неме болгон, таза болгон аялга парз болот. Ушул орозо дегенде, мынакей орозодо турабыз. Орозого канча адамдар жетпей калды. Бул орозону сахабалар 6 айлап күтчү экен, даярдан чекен. Бизде деле кыргыздар ушундай күтүп, даярданып, ошол орозодо сиз айткандай жанагындай Куран менен алектенип, деги эле ушул орозо айында биз кандай ибадаттар кылыш керек? Ми орозо айында ибадат кыла турган болсок, амалдар айта турган болсок, сахабалардын, уламалардын, чоң бизге үлгү боло турган адамдардын окуялары, баяндары өтө көп келген. Анын бирөөсүн айтып кете турган болсок, кээ бирлери ошол Куран окуу менен неме кыла турган, эгерде ким Куран окуй ала турган болсо, Куран менен жакындаса болот. Эң жакшы амал ошол орозо айында Куран окуу. Демек бул орозо Курандын айы. Курандын айы. Ким эгерде Куран окуй ала турган болсо, тамга тайный турган болсо, ошол орозо 30 күн боло турган болсо, ошол 30 күн бою ушу бир парадан окуй турган болсо, ошол орозо бүткүчө бир жолу Куран катым кылып коет экен да. Эми Алла Таала башка айларда, орозодон башка айларда соопторду өлчөп койгон экен да. Ким ушунча амал кыла турган болсо, ушунча сооп болот, сооп болот деп хадистерде башка жерлерде келген. Эми Рамазан айында Алла Таала соопту өлчөгөн эмес экен да. Адафа мудафа көйдү бере берет экен да. Ким канчалык көп амал кыла турган болсо, ошончо Алла Таала анын эме даражасын көтөрүп, соопторуну, амал китептерин жаза берет экен. Жакшы устаз, анан бир маселе, ушул орозодо мисалы таравих намазы бар. Анан ошол таравих намазында уюп имамга турат. Булардын дагы сооп даражалары кандай? Угуп атат, ытаат кылып турат. Бул адамдын өтө чоң ийгилик болот. Эгерде бул 30 күн бою ошол таравих намазга катыша турган болсо, бул Куран окубаса деле бул 30 күн ичинде ошол Куран окуду деген соопко ээ болот да. 30 чоң мүмкүнчүлүк экен бул, жөн эле ошол имамга чыккан каарыны, кыраатын уга турган болсо, бул 30 күн Куран окуду деген буга сооп жазылат. 30 күн ошол Куран бир парадан Куран окуду, эки парадан Куран окуду деген сооп жазылат. Буга бир хатымдын бир Куранды башынан аяк окуду деген сооп жазылат да ошондо. Бир хатымдын сообу болот. Эми ошол хатымдын сообуну ошол туугандарына хадия кылса болот, кимдин ата-энеси өтүп кете турган болсо, ошол ата-энесиге багыштаса болот. Жакшы, анан биздин баягы мусулман бир тууганда арабча билгендери бар. Баягы ошол арабча билсе, тамгасына канча сооп, анан орусчадан, кыргызчадан аңсыны окуса кандай сооптору? Боло берет. Кандай боло турган болсо, ким канчалык немеге ээ боло турган болсо, илимге же болбосо кайсыл китептерге неме боло турган болсо, аракет кыла бериш керек. Алла Таала ошол эң жакшы нерсени, ошол өзүнүн тилинде кабыл болгон, өзүнүн тилинде дуа кылган нерсени Алла Таала өзү жакшы билүүчүрөөк да, бизге карагандачы. Кыргызча болобу, арабча болобу, башка тилде болобу, кыргызча болсо деле, арабча болсо деле дуа кылса, Алла Таала ошол дуасын кабыл кыла берет. Кыргызча болсо деле боло берет. Транскрипция мененчи. Орозонун ушу шарттары анан жана кандай кармайбыз? Кээде мисалы уктап калат. Анан баягы ошол учурларда эмне кылыш керек? Эми орозодо башында ниет кыла турган болсо, ошол жарай берет башында. Башында мен ошол 30 күн орозо тутууга ниет кылдым деп, эгер уктап кала турган болсо, ошол орозону тутуп улантып кете берет. Эгерде уктап кала турган болсо.
сухурлук эртең мененки тамактанга жетишпей кала турган болсо ошол эртең менен туруп ниет кылып кете берет. Орозо кармаган адамдын, мусулмандын ошол бул дүйнөдө анан о дүйнөдө даражасы кандай болот? Эми орозо туткан адамдын бул дүйнөдө дагы даражасы бийик болот, акыретте да даражасы бийик болот экен. Себеби хадистерде келет, ким эгерде орозо тута турган болсо, ал раян бейишинен чакырылат дейт да. Башка бир хадистин мазмунунда келет, ким эгерде орозо тутуп жүрө турган болсо, ошол бейиш, раян бейиши ошол адамдар чакырат экен да. Ошол орозо тутуучулар кайда, ошол жерге неме деп, орозо тутуучулардын ким көп орозо менен алек боло турган болсо, ар айда ошол биринчи күнү, төртүнчү күнү орозо, нафил орозо кармап жүрө турган болсо, ошол өзүнүн нафсини, калоолоруну жана башка нерселерини, дене мүчөлөрүнү орозо менен тарбиялап жүрө турган болсо, ошол раян бейиши өзү чакырат экен да. Орозо тутуучулар кайда, орозого ихлас кылуучулар кайда, орозодо ошо Аллахтын ыраазычылыгын талап кылгандар кайда деп раян бейиши өзү чакырат экен да. Бир гана раян бейиш эмес, эми ким кайсыл жакшылыктар кыла турган болсо, ошол жакшылык эшиги өзү чакырат экен да. Мисалы үчүн бейиштин 8 эшиги бар дейт. Бириси ошол садака эшиги. Ким көп садака берип жүргөн болсо, ошол садака эшиги дагы өзүн чакырат экен да. Бул адам көп садака берип жүргөн, ошол менен кирсин деп талап кылат экен эшиктерчи, бейиштин эшиктери. Ошон үчүн ким кандай колдон жакшылык келе турган болсо, ошол жакшылыкты кылганы жакшы деп эсептейбиз эмес. Анан устаз бир маселе, ошол орозо кармап атат адам. Орозо кармап атат, анан жума күнү ошол каза болуп калды. Булар кандай болот? Бул орозо жума күнү каза болуп калды деген ошол бул ыйык жана көп тажрыйбанын жана уламалар айткан сөзү бар. Ким эгерде ошол жума күнү неме боло турган болсо, ал бейишке кирет деген сөздөр бар. Хадистер бул орозо ыйында каза болгон адам ошол немеси суроо жооптору жеңил болот, эсеп кылсак да мыйзамда таразадачы. Ошондой өтө көп фазилеттери бар. Ошол баягы өткөндө да ушундай бир окуя болду. Жума күнү анан каза болгон ошол маркумдап келип, баягы жумадан чыккан эл көп болот эмеспи? Анан балдары, туугандары жакын алып келип анан жаназаны ошол мечиттен окуду да. Bunun дагы даражасы жакшыбы? Орозо айында Орозо айынын бир өзгөчөлүгү бар. Мечитке адамдар көп келишет. Ооба. Көп келиш хадистин мазмунунда келет. Ким эгерде ошол мечитте ошол маркумдун жаназасында ошол 100 адамдан көп боло турган болсо, ошол кечилүүсүнө себеп болот дейт да. Эми көп, мисалы үчүн 40 адамдай дейт, мисалы үчүн 10 саат дейт, мисалы үчүн 100 адамдан көбүрөөк болсо дейт, ошол адамдын ошол неме жаназа намаздын ошол кечилүүсүнө себеп болгон бир амалдардын бири дейт, адамдын көп болуштугу. Бул орозодо айда адамдар көп барат, ошол неме төкө орозодо бир гана ибадат менен алек болуп калышат да адамдарчы. Неме тамактанбайт, башка иш кылбайт, өзүнүн неме кылышып, көбүнчөсү ошол ибадатка көңүл буруп калышат да орозо айындачы. Ошол өзгөчө бизде азыр Кыргызстанда мындай умурага кичи ажылыкка баргандар көп. Ажылыкка баргандар көп. Анан ошол кээде ошол жакка өлсөм деп ниет кылып барат экен. Келип өлбөй калат. Анан ар бир намазда жаназа болот эмеспи? Алардын дагы мындай өткөндө жазып атат ушул бир Facebook'та. Ушул жерде өлөйүн деп ниет кылмай өлбөй калдым. Бирок өлүп аткандарга суктанып атам депчи. Баардык ким болбосун ар бир жан өлүмдөн даам татуучу, бирок жакшы өлүмдөр мынакей депчи. Ошого ал жактын дагы даражасы бийик болсо керек. Мекке Медина. Албетте, бул Рамазан айы бул Рамазандын өзү орозосу менен эле берекелүү болбосун, балким ошол ибадат кылуучуларга жана зиярат кылуучуларга дагы өзгөчө бир сооптору жана көптөгөн ажыр сыйлыктарды айткан да. Ким эгерде орозо айында умра амалын аткара турган болсо, пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ким орозо айында умра кыла турган болсо, ал менен ажыр кылган менен бирдей деп айткан да. Ким эгер ошол жерде өлө турган болсо, камал кылышат да, көпчүлүгү ошол нерсеге барышат дагы. Азыркы учурда актуалдуу болуп аткан ошол адамдар умра немеси, ошол пакеттери кымбат болсо деле ошол аракет кылышып, сообун үмүт кылышып, немесин башка нерсесин үмүт кылышып, пакеттер кымбат болсо деле, немелер кымбат болсо деле өзүнүн ателлерин жөнөтүп, өздөрү барышып атат. Көпчүлүк адамдар азыр ошол ибадатка, орозого, анан кийин умра немесиге кызыгып калгандыгы мени өтө сүндүрөт да ошол нерсечи. Устаз, анан ошол орозодо тараев намазы жөнүндө, дуалар жөнүндө кандай дуаларды кылыш керек, ошол жөнүндө токтолуп берсеңиз. Бул орозо айында Алла Таала бул өзү ошол соопторду көбөйтүп берет, өлчөбөстөн берет деген. Андан кийин ошол орозо айында Алла Таала ушундай бир убакыт бар дейт. Ал убакта ким дуа кылып турган болсо түздөн түз кабыл болот дейт да.
Ал ошол уламалар айтышат, ошол учур бул оозу ачып атканда учур дейт да. Пенде ошол бүткүл кыйынчылыктарды ошол Алла мен сен үчүн ооза кармадым, багымды аттанбай ошол күн таң аткандан баштап ошол күн баткыча чейин сенин эмеңди кармадым, өкүмдү аткардым деп ошол өзүн алсыз абалда кармашып дуа кылышат да. Эң эле дуаларды кабыл болгон бир учур ошол ооз ачкандагы учур деп айтышат. Кудай буйрса, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей устаз айткандай ушул учур кимге мүмкүнчүлүк болсо, дуаларды көп кылыш керек. Кыргызстан үчүн, эл үчүн, өзүбүз үчүн. Анан ушул биздин ушул Орозодо 30 күн теле долбооруна демеушилик кылган, сооп алайын деген Алмазбек Кабылов агайыбызга да чоң ыраазычылык билдиребиз. Кудай таала малыңызга, жаныңызга берекесин берсин. Анан ошо Орозодо айрым мусулман бир туугандар баягы орозо кармай албайт дагы, анан башкаларды ооз ачырат. Ушул жөнүндө токтолуп берсеңиз. Бул ооз ачырган бул өтө сонун амал. Себеби бул деле садака кирет да. Эми садака бул садака жария деген бул өзүнүн атынан ачтырабы, башка атынан ачтырабы, собу өзүнүн атыга да жазылат, кимди атын ачтырса да ошол адамга да жазылат экен да. Эми ким ошол жакшы нерсеге буйрут эме жакшы бир амалга жол көрсөтүп кое турган болсо, ошону жакшы амалды аткаргандай эле сооп алат экен да. Эми ошол бул ооз ачырган адамдын ар бири ким канчалык орозо кармады, канчалык сооп ала турган болсо, ошол адам ооз ачырган адам. Ошол адамды канчалык сооп ала турган болсо, ошол адамга жазылат экен да. Мисалы үчүн 10 адамды оозун ачыта турган болсо, 10 адам канча жакшы амал кылды, Куран окуду, зикир кылды ошол орозо абалындачы. Эми орозодо канчалык ага сооп эле турган болсо, эч бир кемибестен, эч бир көбөйбөстөн ошол оозуну ачтырган адамга жазылат экен да. Устаз, бир маселе бар. Азыр эми мындай адамдар ошол ооз ачканда мындай тандап калышты да. Кээ бир мечитте мындай тамак ашты көп берет экен да. Анан кээ бирлер мындай жупуну эми ар кандай болот да. Анан ошого ушундай тандап барыш керекпи? Деги эле өзү пайгамбарыбыз мындай ооз ачканда эмнелер менен ачкан? Анан жанагындай уча тарткан жерге барыш керекпи? Эми болот, эми чакырган жерге барып койсо жакшы, бирок немеси жок. Бирок көбүнчөсү ошол жупуну жерге жана кедейлер менен отурганы бул жүрөктү тынчтандырып, жана ошол жөнөкөйлүк сыфат алып келген да. Ошол эң чоң эл менен болгон, эл менен болгону жакшы. Эгер бул ооз ачыруу дегенде негизи өтө көп акча сарптоо менен ачтырыш зарыл эмес, эми балким бир суу менен, бир шириндиктер менен пайгамбарыбыз көзүнчөсү ошол суу менен жана курма менен ачкан. Ажыбай курма менен. Ооба, асырымса бизде баягы мындай Кудайга шүгүр мындай ооз ачырам деп, ифтарлык кылам деп кечекке тургандар көп. Мечиттерде болсун, ошол кайсы жер болбосун, Алла ыраазы болсун. Анан ошондой учурда баягы көпчүлүк учурда баягы биз ден соолукту мындай көп тоюп алып, ашка ач болуп турган, көп жеп анан ошондо ооругандар да көп экен да. Анан азыр айткандай ошо дегирде пайгамбарыбыздын айткандай кыла турган болсок, нур үстүнө нур болот. Анан ошо орозонун пайдаларын айтып берсеңиз, кандай пайдалары бар? Орозо туткан адам бул дүйнөдө эле балким пайда албайт, дүйнө акыретиге пайда алат экен да. Орозо туткан адамдын ошол орозо тутуп аткан учурдагы неме ашказанынан, оозунан чыккан жыт ошол Алла Тааланын алдында эң жыттуу мистерден эсептелет экен, жыттуу мис болуп эсептелет экен. Эми орозо туткан адам дүйнө акыретке деп жатканда эле окумуштуулар изилдеп чыкканда ошол 1 жыл бою биздин организмибиз ошол тамакты сиңирүү менен алек болот экен да. Ал эми орозо айында Алла Таала ушундай бир ошол бир пайданы коюп коюптур, ошол биздин ашказаныбыз, организмдерибиз ошол 1 айдын ичинде дем алат экен да. Ошо 1 жыл бою иштеген немелерди, секин немелерди, органдарды ошол 1 айдын ичинде Алла Таала ошол дем алдырып, өзүнүн акыбалага дагы 1 жылга жете турган деңгээлге калыбына салып коет экен. Ашказанда шлактар кетип, шлактар кетип, жеңилдеп, баягы орозо бүткөндө жеңил болуп калдым деп анан баягы нурданып калат, байкайсызбы? Адамдар нурданып мындай. Анан орозо учурунда эми жашоодо болот экен, баягы көчөдө болсун, коомдо болсун урушуп кетсе же башка болсо, ошондой учурда пайгамбарыбыз эмне деген? Ошонун пайгамбарыбыз ким эгерде ошол орозо туткан болсо, ошол өзүнү гыйбаттан, ушактан, башка нерседен сактай турган болсо, анда Алла Таала ошол туткан орозосуна муктаж эмес деген да. Туткан орозосуна муктаж эмес ошол адамдычы. Эми уламалар ошол орозо тууралуу адептерди жазып кеткен. Эми бул орозодо биз орозо дегенде ушул нерсени түшүнүп калганбыз. Ошол жөөдөн, ичүүдөн жана башка нерседен тыйылуу эле жөн эле эс алуу деп түшүнүп калганбыз да. Балким андай эмес экен да. Орозо дегенде жөөдөн, ичүүдөн тыйылуу эмес, балким ошол орозо бул тыйылуу болуп атат. Эмнени тыйылуусу дегенде ушул көздүн тыйылуусу биринчиси.
ошол анткени нафсынын каалоосунан тыйылуу, кулактын тыйылуусу, оозун тыйылуусу, дене мүчөлөрүнүн тыйылуусу болот экен да. Эми ошол баардык нерседен тыйыла турган болсок, ошол адептерге аткара турган болсок, ошол нерселерде ийгилик бар экен да. Кайсы нерсе адептер менен жасала турган болсо, ошол нерседе ийгилик болот экен, жана результат көп болот экен. Ар бир нерсенин адеби бар, өзүнүн шарттары бар. Эми ошол көздүн тыйылуусу деген кандай деген болсо, ошол жаман нерселер, көздүн орозосу кандай дей турган болсо, эми көздүн орозосу жаман нерселерден тыйылуу, жаман нерселерди көрбөө, бирөөнүн айыптарын көрбөө, балким жакшы нерсеге аракет кылуу да. Куран окуу, зикир кылуу, ошол неме өзүбүзгө пайда алып келе турган, көздү сүйүнтө турган, жүрөгүбүздү тынчтандыра турган нерселерди көрүү да. Эми кулактын орозосу кандай деп турган болсо, башка бир жаман сөздөрдү укпоо, анан кийин гыйбат кылбоо, ошо башка нерсе, башка адамдардын гыйбаттарын укпоо да. Эми тилдин орозосу кандай деп турган болсо, башка бирөөнү жамандобоо, гыйбат кылбоо, ошол эле баардык нерсени тыйылуусу да. Дене мүчөлөрү тыйылуусу. Дене мүчөлөрдүн орозосу кандай деп турган болсо, бул дене ырахаттана турган нерселерден тыйылуу да. Алла Таалага жакындоо. Балким өзүнү ошол бир аз машакатка неме кылып, ибадат менен көбүрөөк алек болуп, нафил намаздарды көп окуу, каза намазды толтуруу, зикирли ибадат кылуу, дин мажлистерге, дин чөйрөлөргө, дин иш-чараларга көбүрөөк аракет кыла турган болсок, Алла Таала ошону менен рухту азыктандырат экен. Устаз, ороз айында ыйык айда турабыз. Алла куткулсын. Анан биздин көрөрмандарга, көрүүчүлөргө, угармандарга кандай китептерди окууну сунуш кыласыз? Биринчиден эле ошол эгерде ким Куран окула турган болсо, Куран окуган жакшы. Себеби Алла Таала ошол ар бир Куран окуганга бир тамгасын Алла Таала 10 сооп жазам деген да. Эми алиф лам дегенде, алиф лам мим дегенде эле ал жерде 3 тамга болот да. Ошол жерден 30 сооп болот. Эми Куран ороз айында бул 30 эмес, балким 30дан да көп сооп жазылат деген да. Эми ороз айында кыргызча китептерди окууга деген ошол өзү кайсыл нерсеге муктаж болуп атат. Ошол кайсыл жактан слабый боло турган болсо, ошол өзүнүн өстүү жагынан азыр диний китептер өтө эле көп. Кыргызстанда ошол китептерин эч бир нерседен кысым кылган жок, альхамдулилла. Эми ошол китептерди окуган, ошол пайгамбар өмүр баяны, ошол Куран тандалган хадистер бар, тандалган хадистер бар. Ошол башка хадис китептер бар, ошолорду окуган өтө сонун болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей ошол устаз айткандай, бул демек ким ге ошол Аллах Таала бул айларды насип кылды. Бул демек баягы түшүнчө болуп турган ай. Андыктан мынакей устаз айткандай, сонун китептер чыкты. Мынакей Миң макал, өзүн издеген өспүрүм, Куран китеп, пайгамбардын өмүр баяны, Осмон, Умар, Абу Бакыр Сыдык, ошол башчылардын дагы китептерин окуп койсок, бул жан дүйнөбүзгө азык болот да. Анан жан дүйнө бай болсо, башка маселенин баары өзүнөн өзү чечилет экен. Ушул жан дүйнөнү байытыш үчүн ороз айында дагы кандай амалдар кылабыз? Ороз айында ороз айында көп салават толтуруш керек. Пайгамбарга салават толтуруш керек, көп истигфар кылыш керек. Ким эгерде ошол китептерде келет, ошол китептин мазмундарында, китепте ошол зикирдин фазилетинде келет. Эгерде ким күнүнө ошол 1000 жолу истигфар айта турган болсо, 1000 жолу салават айта турган болсо, дүйнө акыреттин хажаты чечилет дейт да. Кимдин карызы боло турган болсо, карызынан кутулат дейт. Салават кантип айтабыз? Салаваттын түрлөрү көп. Эгерде эң эле жөнөкөйү ушу баардык эле элдер окуп жүргөн, билип жүргөн эле Аллахумма салли аля Мухаммад десең болот. Аллахумма салли аля Сайидина Мухаммад десе болот. Аллахумма салли. Уккан адам эле кайталай берсе болот, Кайталай берсе болот. Сиздер көрүп алып, угуп, кайталап, анан азыр жана электрондук китептер чыкпадыбы? Электрондук салаваттар, сонун ошолорду да пайдалансаңыздар болот. Анан устаз, биздин бир 2 мүнөттөй убактыбыз калды. Убакыт тез эле өтүп кетет ушундай. Анан убакыт күтпөй турбай. Анан убакытка дагы ант ичкен. Ошол орозо дегенде тез эле билинбей орозобуз өтүп баратат. Анан орозону жакшы пайдаланып аткандар бар. Анан сиз айткандай жанагындай көздүн, кулактын, тилдин орозосун сактагандар бар. Анан сактабагандар бар. Анан бүгүнкү темабызда ошол орозонун пайдалары, фазилети болуп атпайбы? Эми жыйынтыкта бир айтып берсеңиз. Эми ошол жыйынтыкка келе турган болсо, ким орозодо ошол орозону бир тарави намазын, орозо бир өзгөчө тарави намаз болот. Ошол ким ошол тарави намазга катыша турган болсо, ага бир өзгөчө сыйлык айтылган да. Эми бул өзгөчө сыйлык ар бир ошол тарави намазындагы салаватта айтылат. Биринчиси, орозо 30 күн боло турган болсо, 3кө бөлүнөт да негизичи. Салаватта ошол айтканда. Биринчиси жаш балдарга ошол намаз бүткөндөн кийин ар 4 рекетте, 2 рекетте салават айтышат. Биринчиси авалиху рахма дейт. Биринчиси бул Рамазан айынын биринчи 10 күнү, бул Алла Тааланын рахматы түшө турган күн экен да. Аусатуху магфиро. Экинчи 10 күнү боло турган болсо, бул Алла Тааланын кечирими түшө турган күн экен да.
экинчи он күн Алла Тааланын кечирим түшө турган күн экен. Үчүнчүсү ва ахируху айтку минан ниро. Акырысы ошол дозокоттон ошол кутула турган 10 күн экен да. Эми орозо мүмкүн болушунча ошол таравih намаздарга толук катыша турган болсок, толук Куранды сабагын алат жана неме ошол айтылган ошол убадаларга жетишет толук. Алла разы болсын. Алтынай болгон убактыңызды бөлүп келип, ушул биздин көрүүчүлөргө, угармандарга керемет алтын кеңеш сабак кылып бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул айтылган нерселерге амал кылууну баарыбызга насип кылсын. Орозоңуздар кабыл болсун. Кудай Таала эмне тилек кылсаңыздар, ошол тилектерди кабыл кылсын. Кыргызстаныбыз өнүп өскөн, күчтүү, бай мамлекет болсун деп дуа тилек кылалы. Кийинки орозодон амандашканга чейин саламаттаныңыздар. Ассаламу алейкум.